Мен Алкадарова Алтын Насырдиновна 68-жылы туулгам. Бир топ жылдан бери көп оорулар менен ооруп келдим. Өтүмдү тарттырып жүрдүм, өтүм тарттырсам өтүп алып бар деп жүрүштү. Анан женскийден көбүрөөк азап чектим. Женскийден такыр эле 2 жыл тынбай кровать этип калдым. 2014-15 жылдарда. Анан ошентип жүргөн убактарымда бул төшүмө без чочуду. Ошол без чочуп, безим чоңоюп кетип аткандан анан мен онкология борборуна кайрылдым. Ал жерден операция кылыш керек, муну гистология кылабыз деди. Анан кийин маммологияга бардым. Маммологиядан тоже ошону айтты. Эртең келиңиз, эртең операция кылалы, гистология кылыш керек деп. Женскийден болсо 2 жолу операция кылып, женскийимди операция кылып 2 жолу тазалап чыгышты. Бирок болгон жок, кан токтогон жок. Аягымда Мерена деген 15 000 сомго эме спираль салдырып, ошо лечебный ошол токтотот деп ошону салдырып коюшту. Аны салгандан кийин ооруганы, белимдин ооруганы күчөдү аябай. Ошентип жүрүп анан жана операция болот деген жолдошум бул кишини ээрчитип атып үйдөн көрсөттү. Үйдөн көрүнгөндөн кийин бул киши айтты, эмчекте эч кандай эме жок, муну ичегиден берип атат деп. Көрсө баягы мен өтүмдө больной болуп жүрүп, ошо ичеги жабыркаган экен, ичегиде опухоль пайда болгон экен. 10-15 күнгө чейин ичимде катып калчу. Оорумду бир Кудай билет, бир өзүм билем. Ушунчалык оор акыбалда жүрдүм. Анан бу жака келип жаттым 2016-жылы февралда келип жаттым. Ошол жаткан күндөн баштап мен женскийимди дагы, ичегимди дагы тазалап баштады. Ошондон күндөн баштап 2 ай жаттым, 2 айдын ичинде таптаза айыктым, Кудайга шүгүр. Мен бул кишиге абдан ыраазымын. Ооруганда кандай болду эле? Кантип оорудуңуз, эмне болуп? Оорuganda симптомдорун айтсаңыз. Ошо ичим айтып атпайм, ичим 10 күн катып калчу да. Ичим 10 күнгө чейин катып калчу. Анан женскийден такыр кан токтобой калган да. Такыр эле кан токтобой калган. Мындай жерге да баса албай калгам, адышка берип, кан көп кетип калган да. Анан скорый менен далай жолу больницага барып түштүм. Анан кайра эле отказной жазып кетип калчумун да. Анткени мен жаш кезимде ошо скорый менен барып, анан операция кылышып, мен тиги внемочный деп операция кылып, ошондон кийин төрөбөй калгам. Ошо 25 жашымдан баштап төрөттөн калгам да. Ошондон кийин ошол больницаны дагы ошо көргүм келбей калды. Анан эле улам ошо больницага алып бара беришти, кровать этитем десем эле скорый чакырып калам. Кээде ушундай жана титиреген күндөр болот, мындай бут башың калчылдап титиреп кетесиң. Анан ошол маалда скорый чакырып калгам да. Ошол жерге алып барып таштачы, анан кайра отказной жазып чыгып кеттим да. Чыгып кеткем, анан Кудайым жалгап эле анан бир күнү ушул кишиге 10 күн чыкпай, заң чыкпай калып атты да. 10 күнгө чейин заң чыкпай калчу. Анан кандай ошону жашаса боло береби экен? Аябай азабым чечимде. Врачтар эмне деди ошо заң чыкпай калганда? Аны ошону доктурга көрсөткөн эмесмин да, ошо женский жагымды көрсөтүп жүрө бериптирмин да. Анан ошо заң чыкпай калганда уялып эле эч айткан эмесмин да, эч кимге айтпай эле жүрө бериптирмин. Анан мен бул кишиге келген күнүнүн эртеси күнү айттым да, мен сизге бир сыр айтайынбы деп ошентип. Анан эмне болду дейт. Анан мен ушундай эме 10 күнгө чейин чыкпай калат, ичим катып калган деп ошентсем, мен билем деди аны. Ошон үчүн бул төшүңүзгө берип атпайбы ошолду деп. Ошол көрсө ичеги менен женскийдин ортосунда опухоль бар экен да. Өмүр бою врачтар миоматки деп келген, ошону өз көзүм менен көрүп таң калдым мен. Анан бул киши дарылап баштады. Ошол дарылап баштаган күндөн баштап ичегиме эме куюп баштады. Дары куюп баштады. Клизма жасап, анан мындай опухольдун слиздери түштү да, мына кан, көбүктөнгөн кан болуп түшүп, анан өз көзүм менен көрдүм да ошону. Ушундай турбайды. Анан тим эле эме шундуктуулардын баары түшүп, ошентип аткандан кийин анан аябай жакшы болуп баштадым күндөн күнгө. Анан бир күнү аябай ушундай жаман акыбалга келдим. Тим эле помидор соолуп бараткандай болуп эле соолуп бардым. Аябай жаман болуп атам мен. Караңызчы, мен жаман болуп атам десем эле ачып карады дагы, буяк жаман деп эле анан
ачып шприц менен сордурду. Сордурганда баягы эме опухоль жарылган экен да. Ошол опухоль жарылганда шприц жана 20 граммдык шприцтен 4тү сордурду. Ошо 4тө 4 бөлөк свет болуп чыкты да. Бирөөсү жашыл свет, кыпкызыл свет, кара кочкул свет, ушундай светтер болуп. Анан сасыгы ушунчалык өзүмдүн ошол чыккан нерсемден өзүм жийиркенип окшудум да. Кудайга шүгүр, бирок бул киши окшогон жок, ошону тазалады. Анан таңга жуук мен ошондой отуруп турайын десем эле алдыма бирдеме куюла берди да. Анан же алдым экенин билбей калыптым да. Анан барып тазаланып эмек келдим. Анан бул кишиге сүйүндүм да, мен сүйүнчү айтайын деп атам да, мен жарылып кетти, баягы мендин ичимде бир жара жарылды экен деп ойлодум да. Анан бул киши бул жакшы эмес, бул жакшы эмес деп ошентти да. Көрсө деген ошо жанакы женскийде дагы, ичегиде дагы ошонун ортосунда опухоль болуптур. Ошол нерсе жарылып кеткен экен. Анан бир күн мага айтты да, мен өзүм билбейм деп уягымды. Эми арткы заңыңыз алдыңыздан чыгып калат деди да. Анан мен ыйладым аябай. Ыйласам эми сиздики аябай айрылып кеткен жок, сиздики мындай тешилип эле калыптыр. Аны шов менен эми айрылып кетет акырында, жакшы болуп кетесиз деп. Анан айткандай эле ошентип жүрүп эле анан өзү эле аяк баягы ириң кан бар, ошо бир 10 чакты күндөй ириң кан атып атты да. Алдыман кичине же артыман чыкканы белгисиз, же алдыман чыкканы белгисиз, ошондой ириң кан атып жүрүп анан ошо акырындан азайып отуруп анан айрылып кетти да. Андан кийин мен ошол айрылып кеткенден кийин таптаза болуп, ичим да таптаза, өзүмдө баягы толтойгон семиз жаным арыктап жакшынакай болуп кеттим да. Ошентип таптаза айыгып чыккан. Мен аябай ыраазымын. 2 айда? 2 ай жаттыңыз. 2 ай жаттым. 2 айда толук айыгып чыктым. Андан ишке чыгып кеттиңиз. Андан кийин иштеп кеттим. Иштеп атасыз. Ошо кайсы жылдан бери иштеп атасыз? 2016-жылы. Эмне жумуш кыласыз? Ошо кафелерде иштечимин, анан больницаларда. Азыр деле ошо жакшы элесиз, кадимкидей? 100%. Аябай жакшымын азыр. Бирок дагы деле андан кийинки жылы дагы билген эмесмин. Кийинки жылы дагы баягыдай бес чочуду да. Колтугума чочуду ал. Кийинки жылы колтугума чочуду. Анан дагы келдим да, баягы бес дагы чочуду десем, ичегиде калып калган турбайбы деп кайра ичегимди текшерип тазалап баштады да. Кайра тазалады, анан ошо тазалап андан кийин эле жакшы болуп кетти. 2 жыл ошо аябай эмес. Анан улам келип көрүнүп турам да. Бат-баттан келип көрүнүп туруңуз деген. Режим сактайсыз. Тыгырмакта эле бир нерсе калып калса эле акырындан өсө берет экен да, ал чоңое берет экен да. Бул жаман дарт экен да. Режим сактайсыз. Режим сактайм. Больницанын диагнозу кандай сизге койгон? Больницадан ошо женскийге эле көрүндүм да. Диагноз кандай, эмне деп коюшту? Полип матки деп, полип операция кылышты. Андан кийин эме аденомиоз деп, аденомиозду 2 жолу операция кылышты да мени. Анан бирок канды токтото алышкан жок. Аягында вопрос деп туруп эле, жана Мирена деген 15 000 сомдук спираль салыңыз, ошо лечебный, ошол айыктырат деп салып коюшкан. Ал деген айыктырмак тургай, ал шишитип жибериптир да. Аны салгандан кийин белим эле ооруганы күчөгөн да аябай. Анан ошентип жүрүп эле. Буга чейин СМИге эмнеге айтпай аттыңыз? СМИге элге айтып койсоңуз болобу эле? Элге бул киши жөнүндө азыр эми врачтар бүт эле каралап атышпайбы? Айтып эле жүрдүм, анан эч ким укпайт да. Мындайларга ишенич эме экен да. Бирок мен өзүмдөн ошо жүрөгүмдөн чыккан сөзүмдү айттым да. Уккандар угуп эле атты, анан мындай эмеге чыгып айта алган жокмун чынында. Кайра ошо врачтарга бардыңызбы кийин? Жок, барган жокмун. Айткандан кийин? Жок, барган жокмун. Барган жоксуз. Барган жокмун. Мен эми врач менен дарыланганды токтоттум да. Мен эми только ушу киши менен эле дарыланып калдым. Кудай кааласа барбайсыз, э? Барбайм. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Мен оорусам эле мен бул кишиге келем да, ашымга келем. Болгон дартымды айтам, буягы минтип калды, буягы минтип калды. Ошо иштеп жүргөн убакта бир күнү кыймылдай албай калдым да, өзүмөн өзүм эле барып. Белим чыдатпай ооруп, ушундай мен ооруп атам деп эметсем, анан бул кишиге дагы эметип жолугуп ушундай баса албай калдым, белим ооруп, эмне ооруп атам десем, көрсө жел туруптур, ошону дагы билбептирмин.
Анан бир дарысын сүйкөптүрүп эле грелка койду, бүттү уже андан кийин жакшынакай басып жүрүп кетти. Бул мынчалык жеңил, мынчалык жакшы дарылаганды врачтар айта албайт. Мисалы бир эле органыңды карайт, а башка органыңды карабайт да. Мисалы мен ичегимди врачтар билген эмес. Көрсө мен аз эле калыптыр, ичегимди мындай ким билет эми, Аллах билбесе сыртка чыгарып туруп кесип коймок экен болду. Ал ичегинин эмеси ошол экен. Анткени башка жолу жок экен. 10 күнгө чейин катып калган ичегини женский врачтар билбейт экен да, мисалы. Ошондо эле ошол кезде эле ооручу да. А жанакы өтүмдү алдырсайын деп бир врач айтты, өтүңдү алдырсал керек, ошо өтүңдө полип бар экен деп. А бирөөсү жок, жөн эле кой, өтүп деле өзүнүн функциясын аткарып жүрө берсин деп айтышкан да. Анан алдырган эмесмин, алдырбаган жакшы болуптур, өтүмдү да дарылап берди да бул киши. Ошо өтүмдү полип айыккандан кийин ичегилерим айыктыр да. Ошо өттө полип болуп, анан ичегим катып калган ошол экен. Бул киши мага ошондой мындай аябай жалпак тил менен түшүндүрүп берди да. Аябай таза түшүндүрүп берди. Ошо өттө ооруган үчүн ичегилерин жабыркап калган, ичегиңде опухоль пайда болгон. Анан кийин колоноскопияга жиберди. Жакшы болгондон кийин колоноскопияга барсам, колоноскопиядан сүйүнчү 20 сантиметр аракта жараны дагы турат, бирок айыгып калыптыр деп айтышты. Алхамдулилла. Ошо 20 сантиметрден кийин айыктырдыңар аны. Жок, ошол айыккандан кийин жиберди да. Эми түшүп көрүңүзчү кандай экен. Дагы эгер калып калган болсо дагы дарылайлы деп. Анан жараны тагы турат деп айтты да. Бирок таза экен. Сиз буну айтып атышпайбы, жанагы бул көз ачык, тамыр кармап ошо жим менен иштейт деп. Сиз эми динден кабарыңыз бар экен. Ушул жөнүндө кандай дейсиз? Жок. Бул кишинин боорукерлиги, адамгерчилиги. Жок, жанагы көз ачык, бакшы деп атышпайбы? Жок. Эч кандай андай сыфат жок бул кишиде. Мен таза медицина менен иштейт, э? Таза медицина менен иштейт. Тамырын кармап, диагнозун коет. Бирок доктурларга да жөнөтөт, э, диагноз алып. Ишенбесең барып доктурга барып түшүп кел. Жок, биринчи азыр доктурлар көрсөтүп атпайбы азырчы? Ошо барып эмеден өтүп кел деп эле айтат. УЗИден өткөндөрдү УЗИден өтөт. Мага мисалы точный койгон диагнозду мен аябай ишенем мен, Кудайга шүгүр. Врачтар таппаган нерсени бул киши таап чыкты да. Мисалы врачтар мен женскийимди дарылай беришти. Айтып атпайбы, 2 жолу операция кылган. 2 жолу операция кылышты. Бирөөндө полип, бирөөндө аденомиоз деп 2 жолу операция кылып, экөөндө тең менен наркоз берди, бирок мен билбейм да эмнени алышты. Бирок эмелерин билбейм да. Андан кийин мисалы ичегимди врачтар билген жок да, бирөө да билген жок. А мен эмчегимди кесем дешти да. А эмчегимди кестирмекин эмне болот эле билбейм да. Ар жагы вопрос. А ичегимди экенин эч ким билген жок. Айрып кетип сиз жакшы иштеп жүрө бериңиз. Алла разы болсун. Эми дагы козголбосун. Алла разы болсун. Аллахым ушул. Эми бул кишини камап койгондан козголсо кандай болуп калат эми? Сиз кимге көрүнөсүз? Мен элден аябай кайрылат элем. Ушул кишинин эч зыяны жок пайдасынан башкачы. Ошо врачтар деле ошону түшүнүп, наоборот, муну мындай көтөрүп ала турган киши да, мындай талант жок да. Муну врачтар деле моюндарына алып, мындан башка нерселер, жаман нерселер болуп атат ааламдачы. Ошол нерселерге асылып, ушундай адамды наоборот мындай көтөрүп кете турган жайда элек да, кыргыз эличи. Ушундай мындай талант жок да. Бул тамыр кармап точный диагнозду кое тургандай мындай бизде жок да, врач жок да андай. Кесиш керек, анан химия бериш керек, луч бериш керек деп эле коюшат врачтар. Жакшы.